2019 жылдың мықты журналистік иліктөөсү сұрағының жиынтығына алайық. Атайын сыйлық Абдулла Темиртадиевтен «Уырдалған алтындар» иліктөөсүнө алабыз. Наш аплодисмент. Этот материал отражает нарушение на золотовидном месторождении Караказык, расположенного в Чоналайском районе Ошской области. Караказык является уникальным золоторудным месторождением Центральной Азии, где имеются запасы золота в размере 70 тонн. На основании материалов расследования в данный момент ведется следствие. Hurmatlı jurnalistler, hurmatlı Ulan'ın apası jana Jubayı, sizlerge tazim. Uşul Ulan Özgürtür degen filmdi gördük. Çındığında Ulan başlap etken jurnalistlerin toğu andan da açılanır, andan da kıyım olup Ulan'ın işi bulmakta çok ayağına gelin çıkardı da. İlktörü, burada çıkan ilktörü daha biz biz ayakka verdi gelgende dağı Ulan Egizbayev деген аты сыймыктуу ат болуп калды биз үчүн. Эгер башка болгондорунда бербей окшоп деле болмокта, ушуга биз аларыбызды билген жокпуз, билбей эле келдик. Ушунда кичине Улан Egizbaевдин фонду үчүн кошумча болуп калсын, ушунда катышуучулар көбөйсүн, элге ошол Egizbaевдин фонду аркылуу ушундай жетсин деген мааниде биз бердик эле. Мына буйруп ушул кичине немен алып атабыз. Bunu иликтөө боюнча чындыгын айтканда, негизи бүгүнкү күндө элде ким кишим калды? Жалгыз президентке, журналисттерге, анан эсептелүү бир 20 чакты депутатка чейин калды. Ошолорго гана айтам дейт. Анын бирөөгө биякта отурат, ыраазыбыз депутаттарга дагы. Бул иликтөөдө 2005 жылдан 2009 жылга чейин алтындын корун Караказыкта уникалдуу месторождение деп коет. Ал кумтөрдөн да күчтүү, ал жер үйдөн да күчтүү. Ошону жергиликтүү бийлик токтон чыгарып берип, компания келип туруп, түз эле завод курбай туруп эле, түз эле Кытайга алып чыгып кеткен. Ошонун биз аягына чыгайлы деген мааниде журналисттер менен байланышып, ушундай иликтөөрдү жасадык. Айтып коюш керек, бул мен активист катары ошонун башынан аягына чейин ошонун аркасынан жүргөн, ошол мезгилдеги кызматкер катары айтып коюшум керек, бул дагы биздин өзүбүздүн чоңалайлык Улукбек Карыбек уулу деген журналистти биз чакырып, ошону жасатып, ошого материалдардын баардыгын берип, ошол жигит дагы Уланга окшогон жигит экен, коркпогон куш жигит экен, анын ишине ийгилик болсун. Ошондой журналисттер менен сиздер менен сыймыктанып биз максатка жетип атабыз.